Мен аны көрбөдүм элем, бирок көргөнгө аргасыз болдум анткени элдин баары айтып атса чындап эле кандай деп, бирок эч кандай бир таң калыштуу бир нерсе көргөн жокмун. Ал ошол Зеренин Кыз деген көлдө тартылган ырында мындай бир Кыргызстан азыркы абалын баяндап берет да. Бизде жылаңач жүргөндөр деле, жолукчан жүргөндөр деле бар да. Бүгүнкү жашоо ошол биздеги картина. Аны мен туура эмес кылды, туура кыл деп айткым келбейт. Ал менден сураган жери жок. Зере өзү келип, ажеке мен туурамы, катаммы деп ага мен баа бергим келбейт да. Бирок биздеги азыр ушундай bizde. Анын кийимин анчалык эле ызучу келип аткан таң калам. Ал дагы костюм кийип алып, атасынын костюмун кийген кимдики экен. Көчөдө костюму жок деле жүргөндө толтура жүрүп атпайбы? Анан ага канчалык ачуусу келип мен мындай бир болгону ошол мындай клип тартылып аткан учурда мындай бир көркөмдүк жагы жакшы каралбай калган, үн абдан жакшы, мааниси да кайсы бир деңгээлде жакшы. Анан бирок албетте жанагы Салама Садыкова ырдаган жана кыргыз жеринде деңгээлде деп айткан өтө кыйын. Ал албетте мындай бир поэзияга өзүнүн мындай бир маданиятка салымын кошуп койду деген. Бирок ошол эң жаккан жери биз ушундайбыз азыркы учурда. Биздин кыргыз аялдар ушундай. Кээ бири жылаңач, кээ бири жолукчан, кээ бир чачын жарымы кыркып алган, кээ бири мындай. Болгону бүгүнкү абалды көрсөтүп берди. Ага эмнеге чыалаш керек? Бишкекке көчөгө чыксаң, ошол эле картина турат, болгону телевизордон көрсөтүп коюптур, көлдүн боюнан. Соңкөлгө барсаң деле, Бишкекке барсаң деле, тиги Аслымакка барсаң деле ошол эле картина бар бизде. Бул чындык болгон маселе. Эмне кылыш керек ошо?